Assalamu алейкум, урматтуу достор. Сиздер менен кайрадан эле Өмүрбек. Ушундай бир жагымдуу чыгарылыштарда жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүн биз турган жер машина базар, бизче айтканда дилер шоп экен. Бул жерде дилер шоптун аты CarMax деп аталат экен. Бул чоң аянтчада көптөгөн түрлүү машиналарды коюп коюштур. Биздин кыргыз мекендештер суроо берет да, Өмүрбек, Америкадагы машинанын баасы канча депчи. Ошондой эле Кыргызстанда көп айдалуучу, мисалы Honda Fit, Hyundai Sonata, Toyota Camry деген машиналар бар. Ошолор жана башка машиналарды дагы көрсөтүп бергенди туура көрдүк туугандар. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Машинанын баасы канча болду экен, бардыңыздар, билип алыңыздар. Америкага келем дегендер, негизи эле Америкадан машина салдырам дегендерге дагы пайдалуу болот деген үмүттөмүн. Анда эмесе туугандар, кеттик. Экранга жакыныраак келиңиздер. Биз баштайбыз. Чу дегенде эле ушу капкара болгон Toyota Prius'tu көрдүк. Бунун сырткы көрүнүшү 2021 жылы чыгарылган экен. Азыр баасын көрөбүз. Бунун баасы болсо 25.998 дейт. 2021 жылы чыгарылган. Ички салонун көрүп коелу. Анан бунун пробегине. Пробеги 48.453 майл дейт. Анда эмесе кийинки машинага кеттик. Бул жерде Honda Fit. Кыргызстанда актуалдуу машина. Убагында мен да айдап жүргөм ушундай машина. $12.998. 2011 жылы чыгарылган. 1.5 кара түстөгү Honda Fit. Бунун аркы көрүнүшүн да көрсөтүп коелу. Американский деген. Бул жерде болсо Hyundai. Бунун баасы болсо 13.998. Бунун 2016 жылы чыгарылган. Бунун ички көрүнүшү. Коробка автомат. Кара салон. Бул капталдан да көрсөтүп коелу. Ошонун жанында эле дагы бул универсал турат экен. Hyundai Accent. Бунун баасы 14.998. Чыккан жылы 2017. Бунун ички салону мындай билур экен. Коробка автомат. Бул болсо Toyota Corolla 2016 жылы чыгарылган. 19.998 дейт. Бунун ички салонун көрөлү. Коробка автомат. Майл болсо 33.523 майл. Ушундай машинаны Америкадагы кыздар көп айдашканын көрүп калдым. Түсү серый. Ушунун эле жанында дагы көк турат, ак турат. Ушул көктү көрсөтүп берели. Бунун Toyota Corolla экен бул эле. Бунун баасы 24.998 дейт. Бунун жылы жаңы экен, 2022 экен. Бунун ички салондору дагы тиги караганда бир гыйла комфортнураак экен да. Монитору менен арткы көрүнүшү. LE комплектация экен. Kia. Москвада экономдуу иштесерек бул машиналар көбүнчө. 16.998. Майлы 84.000 майл, чыгарылган жылы 2019. Коробка автомат. Ички салону. Москвада актуалдуу деп билем. Комфортто айдашат таксиде. Аябай ыңгайлуу да машина. Бунун
ички салону, коробка автомат. Майлы болсо 26305 майл экен. Арканкы салонун анан баасын көрөлү. Арканкы салону мондай кызыл, бул деле. Баасы болсо 33998 дейт. Чыккан жылы 2022 жыл. К5 дейт. Кыргызстанда К5 деп коет, анан Москвада Optima дешет эле. Ушундай аппак түстөгү. Могул жерде Hyundai Sonata. Bunun баасы 14998, чыккан жылы 2012. Коробка автомат, бирок ичи култан экен. Сырткы абалы. Бул болсо Toyota Camry. Ички салонун көрөйлү. Bunun майл болсо 16714 майл жүрүптүр. Ички салону кызыл. Анан баасын ушундай тонировка чаптап койгондо мыяктан көрүнбөй калат да. 40998 экен. Чыккан жылы 2022 жыл экен. Арканкы салонда көрөйлү. Жалтылдайт, жалтылдайт. Carmax дейт. Ушунун жанында эле карасы турат. Бунун чыккан жылы 2020 экен. Баасы 20998 дейт. Бул жерде бунун ички салону мындай блюр экен. Бунун майлы көйрөк экен 89446 майл экен. LE комплектация. LE комплектация эң простой комплектация болуп эсептелип эле. Бунун жанында эле Malibu турат. Malibu'нун баасы 18998. 2017 жылы чыгарылган. Ички салону. Майлы 49377. Ички салону. Өзбекстанда аябай мемминдеген машиналардын бири болсо керек. Malibu айдайт десе, бир байдын баласы деп эсептесе керек. Депутаттын баласы деп. Мондай спортивный машиналарды да кошуп коё элеми сиздерге кызыктуураак болсун. Бунун баасы 18998 дейт. 57000 майл жүрүптүр. Ишин ачып көрөйлү. Коробка автомат экен. Бул жерге жабышкаң менен отурбасаң. Бул жерде дагы бир Hyundai Sonata турат. Хайбрид экен. Бунун баасы 14599 дейт. Чыккан жылы 2013. Коробка автомат, ички салону, мындай кожаный салон экен. Мультируль. Бунун пробеги болсо 111.000 пробег экен. Машина ак, жакшы көрүнөт экен. Бул жерде Hyundai Accent. Bunun баасы 15998, чыккан жылы 2017. Ички салону коробка автомат. Кыздарга ылайыктуу машина. Майлы 51000 майл дейт. Бул жерде болсо Chevrolet Spark. Bunun баасы 12998, 77000 майл, чыккан жылы 2014 дейт. Коробка автомат. Кыздарга ылайыктуу машина экен. Пробеги 76570. Алдында көрөйлү. Бул жерде Lexus'тарды да бир катар тартып коелу. Lexus экен. Bunun чыгарылган жылы
2017 29998 дейт. Бұлар құлтан екен. Lexus RX 330 дейт. Бұл жерде қымбатырақ машиналарды тартып қойды. BMW. Бұның басы 41998, шығарылған жылы 2018. Ішкі салоны. Бұның пробеги 54960 майл. İçi koca salonu ekan. Şunday modeli ekan. Şunun janında эле турат дагы бир BMW. Bunun bası 29980 дейт. Пробеги 50000 майл. Чыгарылган жылы 2019. İçki salonu көрүп коелу. Бул эки эшиктүү машина экен. İçki көрүнүшү. Бұл жақта Tesla тұрады. Бұның шығарылған жылы 2021 екен. Басы 51998 дейді. Майлы 19000 майл жүріп тұр. Ішін келдеді. Күліш керек екен ішіне. Артқы көрініші қып-қызыл екен. Бұл жақта да бір Tesla тұрады. Бұның суеті мок асфальт. Bunun bası 55998 deydi. Çıkarılgan yıl 2023. Bu kadar külüş керек екен. Bunun probegini aytып коелу. 5000 эле майл жүрүптүр. 5000 эле майл жүрүптүр. Мында кичинекей Тесланы да көрсөтүп коелу. Bunun çıkarılgan жылы 2022, bası 45998, 9000 эле майл жүрүптүр. Bunu дагы күчүмен ачуу керек экен, чип. Ушундай кичинекей Tesla менен чоң Tesla'нын басын салыштырып калсаңыздар болот. Мынча болуп калды эми. Mercedes'ти да бир тартып коелу. Bunun чыгарылган жылы 2022 63998 дейт. İçki salonun bir қатар көріп қойсаңыздар болот. Айдай бере турган эле машина экен негизи. Охо. Bunun пробеги 4000 эле жүрүптүр. 4000 эле майл дейт. Шунун жанында турат. Шерик кылып экөөнү тартайлы. 25998 кен басы. Çıkarılgan жылы 2016. Пробеги 48000 жүрүптүр. Bunun da içki salonu аябай жакшы экен. Кожа салон экен. Бул капталынан бир көрүп коелу. Бул жерде биздин Матизге окшогон Ford. Bunun da baaсын көрөйлү. 11998 дейт. 2014 жылы чыгарган, 93000 майл жүргөн. Коробка механика экен. Механика машинаны бул жакта биринчи жолу көрүп атам келгенден беричи. Аркасы аябай тар болот экен. Матиздин эле эжеси окшойт. Бұл жерде дағы Ford sedan. Bunun bası 14599, 2017 yıl çıkarılgan, 36000 mail жүргөн. Коробка автомат. İçki görünüşü. Blur salon. Алдынан да бир көрүп коелу. Бұл жерде болса RAV4. Ушундай машина дайындап аттым мен дагы. 29998, чыккан жылы 2021, 45000 майл жүрүптүр. Аябай кымбат машина. Ички салону сонун. Blur экен. Аркасынан да бир көрүп коелу. Ушундай
Бұл хайбрид емес екен, Monzo хайбрид екен. Бұның limited дейді. Ең комплектациясы жақшысы. Бұның басы 31.998 дейді. Шыққан жыл 2017. Кожа салон. Жиырма 8.695 майл жүрген. Бұның алдынан да бір көріп қойайды. Бұл жерде серві. Бұның басы 29.998 дейді. 2021 жыл шығарылған, 29.000 майл жүріп тұр. Ішкі салоны шынай, коробка автомат, монитор, Bluetooth салон. Көрініші қызыл. Шының жанында әлі серый тұрады. Бұның басын көрелі әзір. Басы болса 30.998 дейді. 2019 жыл шығарылған, 27.000 майл жүрген. Арқаңғы салоны. Қадим баяқындайлы. Бірінші көргендейлі. Бұның бірақ салоны кожа екен. Алтынан да бар қойлық. Бұл жерде болса Honda Odyssey. Басы болса 22.998. Шығарылған жылы 2015. 113.000 майл жүріп тұр. Ішкі көрініші. Кожа салон, коробка автомат. Бұдан içi bir комнат үйді. Стенелер жатқызсаң, шул жаққа жашасаң болады. Негізі бойдақтар. Бұл машиналар шынай 7 орындықтар. Бұл жақта бизнес Линкольнда қоты, шынай таксиде айдашады. Бұл жерде да бір Honda Odyssey тұрады. Бұның басы 23.998, майлы 99.000 майл жүрген. Шыққан жылы 2015. Туғандар, жоғарыда көрсөтүлгөн машиналардын баалары чындыгында бир ойлогум бар. Майлдары дагы бир аз көбүрөөк. Бирок американецтер кредитке алышат экен дагы айына 400, 500, 600 доллар төлөп эле жүрө беришет экен да. Биздин кыргыз мекендештер деле негизи эле адамдар Америкада ушундай система менен иштешет экен. Андыктан туғандар, кийинки чыгарылыштарды эмнелерди татайлы? Ошолор боюнча өзүңүздүн пикириңизди комментарийге жазып кетиңиз. Анда эмесе биз бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин аман болуңуздар, сак саламатта туруңуздар.